Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы ишилгери программасы, студияда Амантур Төрөбаев, Отман күнүңүздөр менен. Өлкөдө июндун соңку күндөрүндө коронавируска кабылгандардын саны кескин көбөйүп, оору курчуп кетиши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. COVID-19 вирусунун жайылышын изилдеп жатышкан адистер бүгүнкү күнү миңге чукулдаган илдет жуктургандардын саны алдыда 1500 адамдан ашып кетиши мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Ал арада республика боюнча вирусту аныктоочу лабораториялар күнү түн иштөөгө өтүштү. Ал эми бүгүнкү күнү аталган аныктоочу лабораториялар кандай иштөөдө алдыда кеп кылабыз. Ишилгери программасында санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин сыноочу лабораториялык борборунун жетекчиси Айгүл Жумаканова студиябызда. Саламатсызбы, Отман күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей сиздер ушул өлкөдө оорулар менен алдыңкы катарда иштеп жатасыздар. Анан кийин азыркы тапта республика боюнча лабораториялар кандай иш алып барып жатат, айтсаңыз. Кутмандуу таң. Албетте бүгүнкү күндө бир аз эпидемиологик абал курчуп атат. Ошого байланыштуу бүгүнкү Кыргызстанда 17 лаборатория иш алып барып атат. Анын 12си мамлекеттик лаборатория, 5 жеке менчик лаборатория. Ошол лабораториялар, мамлекеттик лабораториялар уже күнү түн иштегенге иштеп атабыз. Ошол режимде эгерде бир ай мурун бир суткада 4000, 4500, 3800 бир суткада анализ жүргүзүлүп аткан болсо, бүгүнкү күндө ушул акыркы 2 жума, анан ушул жумада 8000, 9000 анализ жүргүзүлүп атат да, бир суткада ушул бардык лабораториялар республика боюнча. Бул эми почти 2 эсе көп анализ жүргүзүлүп атат. Бул эмнени айтат? Ушу абал бир аз курчуп атканын белгилейт. Анализдер эми бизге республикалык клиникалык инфекциондук больницадан келет. Бизде алгоритм бар. Ошол алгоритм боюнча ар бир лабораторияга өзүнүн территориясы бөлүнүп берген. Ошол жактан контактныйлар, оору белгиси катталган жарандардан мазок алынып текшерилет. Мындан сырткары мобилдик бригадалар үйгө чыгат, ошол чукул контакт болгон же чогуу иштеп аткан чукул контакт болгон жарандардан алынып турат да. Анан ошол алгоритмде сакталат, ошол боюнча иш алып барып атабыз да. Анан бүгүн ошол мына тактап айта кетсем, мындай статистикалык маалымат менде биз анализ кылдык. Ошол июнь айынын 21 күнү, анан май айынын 21 күндө салыштырмалуу анализ кылсак, мисалы Бишкек шаары боюнча биз уже 3 эсе көбүрөөк анализ жасалып атат салыштырмалуу. Ал эми уже биздин Ош, Жалал Абадта, Ошто почти 6 эсе көбүрөөк анализ жүргүзүлүп атат. Жалал Абадта мына 12 эсе көбүрөөк анализ жасалып атат салыштырмалуу ушу 21 күндө. Ушул Чүй областында бир аз ситуация мындай калыптандырып келатат, стабилизация болуп келатат. Ал эми ошол менен бирге кайра ошо Ош, Жалал Абадта бир аз курчугандын астында турат да. Ошол жүргүзүлгөн анализдердин биз статистикасы, маалыматын санап көрдүк да. Анан эми бүгүнкү күндө лабораторияларда иштеп аткан кызматкерлер баары окутулду. Мындан сырткары резервдик топторду даярдаганбыз. Ушундай ситуация курчуп кеткен жана башка кызматкерлер талап боло турган мезгил болуп калса, резервный топтогу ошо ПЧРнын ыкмасын тааныган, ошо менен иштеп үйрөнүп окуган кызматкерлерди тартканга шарт түзүп алдык да. Былтыркы жылы сентябрь айында, октябрь айларында онлайн режимде, офлайн режимде биздин кызматкерлерди даярдап, бүгүнкү күндө бир 44 лабораторный кызматкер ПЧР ыкмасын иштегенге даяр иштеп атышат уже. Айтсаңыз, мынакей Европа жана башка ошондой эле өлкөлөрдө бул жаңы штамдар, мутацияланган штамдар көбөйүп жатат. Ал эми Кыргыз өлкөсүндө кандай, бул жаңы штамдар келдиби же жокпу? Албетте бул вирус өзгөрүп атат. Мисалы былтыркы 20-жылы жүрүп аткан вирус бул классикалык Уханьдан келген вирус деп эсептелген, бирок ошол эле былтыркы май айында, июнь айындарда бизде ошо Орусия мамлекетинен көбүнчө келген штамдар циркуляция болду. Биздин Кыргызстан мамлекетинде аныкталып атты. Биз былтыр 3 ирет ошо эл аралык деңгээлде ретестирлөөгө катышып, ошол бардык ПЧР анализ жүргүзүлүп аткан, туура жүрүп аткан тастыкталып, ошону менен бирге Вектордун референс лаборатория, бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ошол жака белги жибергенбиз, ошо белгилерибизди оң белги берген. Ошолордун жыйынтыгы боюнча ошол 5 мамлекетте жүрүп аткан штамдардын окшош штамдары Кыргызстанда жүрүп атат деген маалымат таратканбыз. Аны биз официалдуу түрдө жарыялаганбыз. Бул Орусия мамлекетинде, Швеция,
Аман, Объединенные Арабские Эмираты, Америка ушул мамлекеттерде жүрүп аткан штамдар жүрүп атканда, анан быйылкы жыл башында албетте бул вирус турбайт экен, бул да өзгөрүп атат, бул дагы күрөшүп атат, коомчулукта калып калганды өзүнүн түрлөрү да күрөшүп өзгөрүп атат, күчтөнүп атат, ошол бат чукканга дагы жөндөм алып атат да, анан ошого байланыштуу өзгөрүп атат да, анан биз март айында жөнөткөн ушул дагы 20 белги оң белги берген тажи вирусу аныкталган образецтерди жөнөткөнбүз ошо векторго. Бул Новосибирскидеги референс лаборатория бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун. Ал жерден болсо келген ушул Кыргызстанда февраль-март айларында ушу 3 багыттагы, 3 линиядагы тажи вирусунун өзгөрүлгөн штамдары, мутация болгон өзгөрүлгөн штамдар жүрүп атат деп тыянак келген. Бул южноафриканский штамм, эң биринчи британский штамм жана индийский штамдын жүрүп атканы тыянак келген. Анан биз ушул казыр как раз ошо индийский, южноафриканский штамдардын балким циркулировать этип атат. Божомол ал эми жакынкы күндө биз 3 жума мурун дагы жөнөттүк. Алгачкы биз 20-жылы биздин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирженович Бешеналиев Орусия мамлекетинде болгон иш сапарында Роспотребнадзордун жетекчиси Анна Юрьевна Попова менен макулдашуу түзүлгөн. Ошол макулдашуу негизинде биз 3 жылга ушул бизде кайсы штамм жүрүп атат, жаңы тажи вирусунун терең филогенетикалык изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алдык да, ошол макулдашуу боюнча. Ошо биринчи ирет мартта жөнөтүлдү, бул экинчи ирет азыр биз майдын этегинде жөнөттүк. Ошол макулдашуу негизинде булар бат-баттан бизге аныктап берип атат да. Азыр ошо Кудай буюрса жөнөттүк, жыйынтыгын күтүп атабыз. Биз ошол 30 оң белгини даярдап, эң негизгиси ошо башка мамлекеттен учуп келген, оң белги берген жарандардын мазокторун жөнөттүк да. Ушул баягы завозной характердеги белгилерди аныкталуу үчүн да, анан жаштарга басым кылдык. Эмне дегенде быйылкы жылы мынакей жаз айларынан бери жаштардын арасында дагы бул жаңы тажи вирусу көбүрөөк катталып атат. Балдар арасында катталып атат, өзүңүздөргө баарыңыздарга эле белгилүү. Анан биз да ушул жаштардын, студент, анан балдардын оң белги берген образецтердин үлгүлөрүн жөнөттүк. Ошол 30 белгинин ичинде бар. Анан эң татаал өтүп аткан оорулардын, мисалы инфекционный республикалык больницада жаткан жарандардын оң белги берген үлгүлөрүн жөнөттүк. Жалпы ушу 30 бүт республика боюнча чогулттук. Бул Оор, Баткен, Жалал Абад жана бизде 12 лаборатория бар деп атпайбы, мамлекеттик. Ошол баарынан табылган оң белги берген, ушул жанагы мен жогоруда айткан жаштар, балдар, өтө мындай тяжелый татаал өтүп аткан оорулардын положительный случайлардын жөнөттүк. Анан Кудай буюрса ал жетип, изилдөөлөр бүттү. Азыр тыянак даярдалып атат. Анан Кудай буюрса ошо жума этегинде, эки жума башында ушул жыйынтыктарын кайсы штамм именно Кыргызстанда жүрүп атканын биз Кудай буюрса айта алабыз да. Биз аны дагы жарыялап, саламаттык сактоо министри жарыялайт да. Бул дагы ошо белгилерди жөнөтүш үчүн биз дагы жарым-жартылай изилдөө, илимий изилдөө жүргүзгөнүбүз деп айтсам жаңылбайм. Эмне дегенде бул ошол 30 белги барганда, бул эми терең изилдөө болгондон кийин ошол туура тандалган белгилер барыш керек да. Мисалы, вирусный концентрация дейбиз, ошол циклдар менен. Кайсы цикл, ошол эң жогорку циклдарды тандайбыз. Ошол оң белгинин бар архив бар да бизде. Ошол архивден тандап, ошол кайсыл образец, кайсы үлгүдө ошо вирустук концентрация жогору болсун. Эмне дегенде бул чукул жерде эмес да, Новосибирскиге аба аркылуу, аба каттам менен кетет. Албетте баардык жол эрежесинин талап кылынган температурный режимдин талаптары менен ошо өзүнчө термоконтейнер, бул эми биоматериал болгондон кийин өзүнчө чоң талаптар бар да. Буга даярдаш өзүнчө эле чоң жумуш да. Анан ошол туура жетиш үчүн ошол циклдардын концентрациясы жогору белгилерди жиберебиз да. Кудай буюрса баардык 30 белги туура жетип, ошо баарынын туура баардык биринчи 100% пайыз оң белги берген жарандар жыйынтык деп тастыкталды. Анан эми азыр ошол кайсы штамдын түрү экенин Кудай буюрса жакынкы күндөрдө жыйынтыкты алабыз. Ушул лаборант кызматкерлер азыр болсо окутулуп атат жана квалификациясын жогорулатат деп айтып калдыңыз. Лаборанттар жетиштүү, ошондой эле техника, шаймандар деген заманбап талапка негизи эле эл аралык стандартка жооп береби? Ушул биздин Кыргыз өлкөсүндөгү лабораториялар. Албетте былтыркы 20-жылы аябай чоң оор мезгил болду баарыбызга. Бул эми жаңы тажи вирусу болгондон кийин
ыкманы өзүбүз билчүбүз, ал валидация болду. Вирусологдор аз болчу. Чынын айтсам, мынакей февраль айында биринчи сыноолорду январдын 27-синде баштадык да 20-жылы. Ошондон бери үзгүлтүксүз иштеп келатабыз. Ошо январдын 27-синде биринчи сыноо жүргүзүлдүк 20-жылы. Ошондо Кыргызстанда болгону бир 8 эле вирусолог бар болчу. Ушул ПЦР анализин Кыргызстан боюнча ушул ушул именно ПЦР анализ менен иштеп аткан ушул 8 эле вирусолог бар болчу. 2 эле лаборатория бар болчу да. Бул абдан оор мезгилге туш келдик. Анан ошого карабастан биз ушул параллельно изилдөө жүргүзүп аттык. Анан ошону менен бирге башка лабораторияларды уюштурганга талап коюлду да, мажбур болдук. Бул абдан чоң оор мындай чечкиндүү кадамдарга бардык. Бул аябай талап кылды, талап болгондон кийин бул коомчулуктун, өкмөттүн жана ошондой эле ушул пандемия алдында биз өзүбүздүн милдетибизди аткара алдык деп айтсам жаңылбаймын. Ушул 12 лабораторияны май айына чейин уюштурдук. Анда эми аппаратура да жок, тетиктелер жетишпейт. Ошонун баарын уюштуруп, бир күндө 24 саат тең иштеп аттык да. Уюштуруу маселесине абдан көп убакыт кетти, көп аракет кетти. Бирок ошол донорлор менен байланышып аттык. Ошо бүт заявкаларды, сурогаттарды түзүп аттык. Ошону менен бирге бардык ошо тетикчелерди, кошумча запасный, расходный материал деп ошонун баарын уюштурдук. Анан аппараттар жетишчү эмес анда дагы. Анан бардык бүт Кыргызстан боюнча болгон мүмкүнчүлүктү чогулттук да, мындайча айтканда мобилизация кылдык. Бет лаборатория, мисалы ветеринарлардан, биотехнология академиялык институттан, жеке менчик лабораториялардан бардык болгон мүмкүнчүлүктү чогултуп туруп андан кийин разворачивать эттик да, уюштурдук. Анан ошол мезгилде чын эле оор болду. Бирок ошону карабастан биз ошол лабораторияга иштей турган кадрларды параллельно окутуп аттык. Ошол февраль айында эле биз уже кайсы чукул билген кызматкерлерди, адистерди чогулттук. Эң биринчи эле алгачкы өзүбүздүн санслужба, биздин санитардык эпидемиологиялык кызмат бул жооптуу ведомствобуз да, биз азыр пандемия үчүн эң жооптуу координация кылган ведомство катары биз ошол лаборатория кызматкерлерин да баарын чогулттук. Мисалы бактериологдорду, паразитологдорду, кээ бир учурларда химиктерди да коштук. Эми химиктер болгон баягы регистрация, каттаганга, баягы документтерге жардам берип атышты. Ал эми бактериологдор, паразитологдор, вирусологдорду окутуп ордорунан биздин базада улуттук лабораториянын, вирусология лабораториясынын деңгээлинде окутуп, даярдап, чекесинен аларды окутуп, лаборатория уюштуруп, параллельно бөлүп аттык да. Ошентип баары ошо биз өзүбүздүн башыбыздан өзүбүздүн бүт өткөрдүк да. Ошол ар бир окутулган адис, ар бир ачкан лаборатория ушул чоң эмгек менен, чоң мындай аракет менен болду да. Анан бүгүнкү күндө Кудай буйрса мынакей уже 17 лаборатория иш алып барып атат. Бул менен токтолбостон биз дагы көп проекттерди да жазып, донорлорго кайрылдык. Ошол менен бирге мына CDC проектиси менен 7 лабораторияга вспомогательное оборудование, анан основное оборудование бөлүнөт да. Бул основное оборудование амплификаторлор. Ошол амплификаторлордон алып беришти, вспомогательный жана ПЦР бокс, ламинарный бокс, стряхиватель, ушундай наименованиялар бар да, жардамчы вспомогательный оборудованиялар, тетикти жабдуулар менен камсыз боло алдык. МАГАТЭден бир полный комплект оборудование келди. Эпидфонддон 4 комплект ПЦР лаборатория сатып алганга жетиштик. Ошентип биз уже сентябрь, августтарда бардык лабораториябызды уже бир аз жаңыртып, даярдалганга жетиштик да. Ал эми бүгүнкү күндүк ситуация болсо, ошол бардык лаборатория толук камдуу, тиешелүү деңгээлде иш алып барып атат. Анан дагы биз уже пландап Ислам банктын каржылоосу менен 10 ПЦР лаборатория курганга уже тендер өтүп, ошонун таянагы буюрса мынакей күз айга чейин уже курулуп калат деген ойдо болуп атабыз. Мунун эми талаптары дагы жогору экен, баягы проект болгондон кийин ал ушул сатып алуу процесстери абдан мындай жогорку талаптарда экен. Техникалар да кымбат болуш керек, Техникалар кымбат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү баа өсүп кеткен. Мисалы былтыркы баалар ПЦР тесттерге, расходниктерге, оборудованияларга салыштырмалуу ошондо айырмаланып турат да. Анан ошол 10 лаборатория дагы курулуп калса, бул дагы абдан жакшы бизге өбөлгө жакшы жардам болот. Жаңы тажы вирусу менен эмес гана, дагы башка ПЦР ыкма менен иштей турган инфекцияларга кийин колдоно беребиз да бул лабораторияларда. Ошон үчүн ошол дагы 10 лаборатория ачылган астында турабыз. Кудай буйрса, ушул ар бир областта бирден лаборатория иштеп атат. Эмнеден ошо алгоритм боюнча территорияга бөлүп койгон да, жоопкерчиликтүү кылып, бул лаборатория ушул территорияны обслуживать этет деп. Ошондо бардык Кыргызстанда бардык территориялар камтылган. Ар бирөөнүн бөлүнүп койгон территориясы бар. Мисалы департамент биз общий координация кылабыз республика боюнча. Бүт ошол келген оборудование, тетикче,
тесттердин баарын бүт карап турабыз, күнүгө анализ алабыз, отчет алабыз биз бүгүн. Ар бир 17 лаборатория күнүгө эртең менен 6 отчет берет, түнкү 10 отчет берет. Ошондо карап турабыз, каякта канча эмне калды, ПЦР тести канча калды, расходник канча калды, канча кызматкер иштеп атат, канча оборудование. Кээ бирөөдө оборудование бузулуп калат, эми бул техникада адамдар ооруп калат, мисалы алар карантинге кетип калат, мисалы ошолорду биз бат-баттан ушул ыкчам түрүндө кайра камсыз кылып уюштуруп турабыз да. Анан кай жерде кичине аз калып баратса, ошонун баарын ыкчам түрдө ошону уюштуруп, камсыз кылып, жеткирип берип, ошонун баары чечилген да, ошонун баарын уюштурган схема, бүт система, отчетный формалардын баарын иштеп чыгып, бүт баарына бүгүнкү күндө ошол толук камдуу иш алып барып атабыз. Анан окутуу боюнча ошол кызматкерлерибизди да окутуп атабыз. Былтыркы жылы дагы мынакей Орусия мамлекетинен келген вирусологдор онлайн, офлайн режимде 20 северден, 20 югтан окутуп алдык. Андан кийин CDC проектisi боюнча окутуу болду. Деги эле баардык ошо кызматкерлерибиздин билимин жогорулатуу боюнча жана жаңы даярдоо боюнча иштер жүрүп атат да. Буюрса бүгүнкү күндө кадр маселесинин көйгөйү мындай курч турган жок, чечилген иш алып барып атабыз. Резервдик топторубуз дагы бар. Андан жанагы келечекте боло турган 10 лабораторияга дагы параллельно ошо иштей турган кызматкерлерди окутуп уже даярдап койдук. Айгүл Бейшебаевна, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Маалымат бергениңизге бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Иш илгери программасында санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин сыноочу лабораториялык борборунун жетекчиси Айгүл Жумаканова менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстабаңыздар.